Assalamu alaikum dostlar. Sizler bilen Incheon şаарынын Incheon bazarында жүрөбүз. Күн ысык өтө. Ушундай авторынак бул жакта Бишкекте авторынактан айырмаланып, буларда ушундай стоянка кылып бөлүп алат. Кичинекей мини автосалон болуп. Мисалы үчүн бияк кино трейдинг деген автосалон, ошонун стоянкасы. Бар тең ошонун машиналары. Булар ушу көбүнчө таксиде жүргөн машиналарды алып келишет. Бул жагдагы көп алдык машиналарды. Бул жактар карасаңыз достор, ушундай урулган машиналарды алып келип жасашат да булар. Бул жерде атайын өздөрүнүн эмеси бар. Баягыдай маляркасын кылат, беркиндей полировкасын, оңдоп түздөө иштерин кылышат да кыскасы. Ошол достор, ушундай бюджеттүү машиналар карап аткан болсоңуз, ушундай машиналарды сунуштайм достор. Такси кызматында жүргөн. Мисалы үчүн могу Нюрайстар болжол менен $6000 болот, 6000 өйдө. Состояниясына, комплектациясына карап кете берет. Арзанырактар да болуп калат, бирок алар уже краскасы менен, шпаклевкасы менен, балким алмашкан детальдар менен болуп калышы мүмкүн. Пробегтери 200 миңден өйдө болот, 300 миңге жакын. Андан да көптөрү бар, мен өз көзүм менен көргөм, 600-700 миң жүргөндөрдү. Бирок алардан мен сунуштабай элем, себеп дегенде гарантия аларга жок да достор. Любой момент каралып калышы мүмкүн. Негизи бул моторлорду, газовый моторлорду миллионго чейин жүрөт дейт да. Эгер өз убагында майын алмаштырып карап жүргөн болсочу. Ошол достор, бул жактан ушул машинаны өткөндө алдык. Ушул жуманын башында Корея Улан Байкеге алып бердик. Биздин постоянный кардарыбыз болот. Уже буга чейин да алып жүргөн. Кийинки жума Кудай буйрса жөнөтөбүз. Ошол достор. K5'тер жол экен, K5'ти тартып берейин дедим эле. LF'-тер кичине арзаныраак болот. $500-600 арзаныраак болот. Себеп дегенде булар буга чейинки до рестайлинг болуп калат, булар рестайлинговый. Бул жерде да көбү сатылып кетиптир уже. Ошол да ушулар сатылып элек экен. Аларын сурайын десем, бул жер бүгүн дем алыш жабык экен. Бирок болжол менен ушундай достор. Кореядагы баасы $6000 тегереги болот. Плюс-минус. Ушундайдын эле мисалы үчүн газда жүргөн не таксилери бар, таксиде жүрбөгөн. Алар көбүнчө анда арендада жүрөт. Үстүндө жана бешиктери жок, астыда ковролин болот. Пробеги кичине азыраак. Бирок кымбатыраак болот достор, алар $1000 өйдө кымбатыраак кете берет да. $7000 ушундай состояниясына карайт. Бүгүн суббота болуп, базар тынч. Бул жакта көбү дем алышат. Суббота, воскресенье иш күндөрү иштейт да базар. Машина өтө көп достор. Булар эски машиналар, Кыргызстанга кирбейт. Булар да жанагындай араб мамлекеттерине көп келет экен. Ошолор көп алышат. Африкага, бул жагы Доминикана, ушул мамлекеттерге чейин келет экен. Бизге өзүңүздөр билгенде 2017-ден баштап келет. 2016 деле кирсе болот, ал уже айына карайт да. 2016-жылкы мисалы үчүн 10-чы ай, 11-чи айларда алып берсеңиздер болот. Ошо машина барган кезде ошол айы өтүп кетпеш керек да. Ошол достор, ушундай кыскача маалымат менен бөлүшүп коюн дедим. K5'тер таксилер да бар. Алар деле болжол менен ошо 6000ден жогору кетет. Кичине кымбатыраак болушу мүмкүн K5'тер. Ошол булардын ошол крышасы тешик болот, билсеңиздер керек. Кыргызстанга да азыркы учурда аябай көп жөнөтүлдү. Ушундай шашкан орду. Ушундай саморезтер менен тешик болот.
Буларды бизде шпаклевкалап коет же болбосо сваркалап койсо болот. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Машина жабык экен. Анан ичинде алдыгы кармашкасынын ордунда буларда счетчик болот. Булардын таксилери биздикиндей болуп калат, телефон менен иштебейт, Яндекске окшопчу. Атайындай жанагындай орнотула турган счетчиги бар. Ошол менен эсептейт да. Ошонун ордуна кармашка коюш керек. Болду, башка эч кандай вложениясы жок. Анан кээ бирлердики ушу панель тешиктер болот. Телефон орнотуштарды булар саморез менен отургузуп алат да. Ошолорун жамап коюш керек же алмаштырыш керек болот ушул панелинде кээ бир тетиктерин. Ошол достор. Бирок негизи бул машиналар бышык, мен да Кыргызстанда көп айдадым буларды. Эч кандай проблемасы да жок. Болгону кичине жесткирээк болушу мүмкүн. Кыргызстан жолдоруна да бул да. Негизи жалпысынан жакшы эле машина. Булардын мотор бышык болот. Себептен атайын газга решеттолгон. Коробкалар да жакшы. Ушулардын достор запчасттарын дагы кааласаңыз салып беребиз. Жеңилирээк запчасттарды, мисалы үчүн фараны, колодкаларын дегендей дагы эмнелерин салсак болот. Кыскасы жана самолет менен салганга жеңилирээк тетиктерин салып алабыз. Ошолорго кайрылып беребиз да. Кармашкаларын салып бере алабыз, мисалы үчүн. Кармашкалар жанагы счетчиктин ордуна кармашка коюш керек болот, ошолорун жөнөтүп алабыз. Самолет менен бир жумада барып калат. Ошол достор, суроолоруңуздар болсо комментарийге жазып кетсеңиздер болот.